7 апрель күнү Талас районундагы Бекмолду айыл аймагы менен Алтын Альянс компаниясы биргеликте өкмөттүн буйругуна ылайык жашылдандыруу көрктөндүрүүнүн 3 айлыгынын алкагында иш-чара өткөрдү. Иш-чарага Алтын Альянс компаниясынын кызматкерлери менен биргеликте Бекмолду айыл аймагынын башчысы, айылдык кеңештин депутаттары, окуучулар катышты. Айта кетсем, Альянс Алтын компаниясы өзүнүн ишмердүүлүгүн баштагандан бери эле ушу экология маселесине абдан чоң көңүл буруп атат. Бүт өзүнүн иш-чаранын баары ушу Кыргызстандын экология мыйзамдарын алкагында болуп атат. Анан ушу бүгүнкү иш-чарадагы ошол багытта бүгүн мына жашылдандыруу, тазаландыруу маселеси көтөрүлүп атат биздин өлкөдө. Мына өкмөттүн токтомуна ылайык өкүлчүлүктүн Талас областы боюнча Игарым өкүлчүлүктүн коллегиясынын чечимине ылайык бүгүн мына Кара Ой мектебинин окуучулары менен кошо айылдык кеңештин депутаттары менен айылдык кеңештин айыл өкмөттүн аппараты менен кошулуп биздин коллектив ушу жерге миңдей көчөт отургузуп атабыз. Мен ойлойм, ушундай иш-чараны Альянс компаниясы эми улантып берет да. Эми көчөттөрдүн ар кандай көчөттөр, анын арасында жана серебристый тополь, анан ак кайын. Анан былтыр биз елдерди отургузуп элек өзүбүз мына пионердик поселокко. Быйыл дагы ушу елдерди азыр где-то апрелдин аягында ушул жака отургузабыз. Анан кийинчерээк бул жерге мына КПП салабыз, КППнын жашылдандыруу өзүнчө план менен кылабыз. Белгилүү болгондой, быйылкы жыл региондорду өнүктүрүүнүн жылы деп жарыяланган. Ага ылайык ар бир аймактарда жашылдандыруу иштери өткөрүлүүдө. Муну менен бирге айлана чөйрөнү таза сактоо, таза жашоо алкагында өткөрүлгөн бул иш-чарага катышкан Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы комитетинин орун басары Азиз Сапаралиев белгилегендей, мындай иш-чаралар комитеттин чечимине ылайык жерлерде жүргүзүлүүдө. Быйылкы жыл өзүңүздөргө белгилүү болгондой, региондорду өнүктүрүү жылы болуп жарыяланды президент тарабыбыздан. Ошол иш-чараны ишке ашыруу боюнча өкмөт тарабынан таза жашоого, жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынган. Ошол токтомдун аткарылышы боюнча ошол комитет тарабынан бардык тоо-кен өндүрүшүндө иштеп жаткан ишканаларга официалдуу түрдө кайрылуу жолдонулуп, бүгүнкү күндө тоо-кен тармагындагы казуу, чалгындоо иштери гана эмес, бүгүнкү күндө ушул жерлерде, айылдарда жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иш-чаралары бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүн Жери Алтын кенинин кире беришинде бүгүн мына жашылдандыруу иш-чарасы айыл өкмөттөрү менен, акимчиликтер менен жана область жетекчилери менен биргеликте өткөрүлүп жатат. Бул иш-чара 3 айлык мөөнөттүн деңгээлинде өткөзүлмөкчү да. Иш-чарага катышкан Бекмолду айыл аймагынын башчысынын айтымында Алтын Альянс компаниясынын бул демилгесин айыл аймак башчылары колдоого алган. Себеби айлана чөйрөнү таза сакталышына мына ушул бак-дарактардын мааниси зор. Бүгүн биз жер үйгенине бараткан жолдо Альянс Алтын компаниясынын демилгеси менен жашылдандыруу көрктөндүрүү программасынын негизинде айыл өкмөттүн аппараты, айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте ишембиликке чыгып, мына жер үйгө бараткан жолдогу өзөндөгү суунун жээгинде кайыңдын, тал теректердин көчөттөрүн отургузуп, бүгүн ишембиликке чыгып бардыгыбыз иштеп жатабыз. Альянс Алтын компаниясы бул уюштурулган демилге бизден өкмөттөн колдоо таап, ошон үчүн бардыгыбыз чыгып атабыз. Астра Кузерова, Ренат Иманкулов, репортер, 3 канал.